Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 9 жаштагы окуучу кыздын видео кайрылуусунда айтылган маалыматтарды текшерүүнү тапшырды. УКМКнын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча кыздын кайрылуусун Ташиев өз көзөмөлүнө алды. Төрага ошондой эле кыздын үй бүлөсүндөгү материалдык абалды да текшерүүнү тапшырган. 9 жаштагы Асема Шакирова мурдараак Камчыбек Ташиевке видео кайрылуу жасаган. Анда ал үй бүлөсү пандемия учурунда жабыркаганын айтып, Жалил Садыков атындагы номер 1 мектепте апасы мугалим болуп иштей турганын жана аны мектеп жетекчилиги кысымга алып жатканын билдирген. Асеманын айтымында мектеп жетекчилиги анын апасын эс учун жоготуп койгон абалга чейин жеткирген. Биз ушул пандемиянын айынан кыйналып, үйдө ун жок калып, мектепке тамакка төлөгөн акчаны апам сураса, бул акчаны эмне сурайсың деп мектеп жетекчилери апамды ушул күнгө чейин кордоп, өзүнүн укугун тебелеп келишет. Апам көп жерлерге кайрылышты, бирок апамды эч ким укканда караган да жок. Ушул 2020-жылы 18 декабрда апам үйгө келип, үйдүн алдына кубап калды. Биз 11 жаштагы байкем экөөбүз апамды араң үйгө киргиздик. Мен шашылып тез жардам чакырып, тез жардам келгиче эшикте тез жардамды күтүп турдум. Тез жардам келип, апама ийне салып, дары берип кетиш. Апамды өзүнө келтиргенде апам баарын айтып берди.